Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, Эреже Плюс программасы бүгүн дагы Курманжандатка көчөсүндө Араванскийдеги мына ушул аялдамага келдик. Бул жерде байкап турсаңыздар, бардык жеңил жөө жүргүнчүлөрдү ташуучу жеңил автоунаалардын бардыгы монтип чоң жолдун боюна эле токтоп коет. Анан көпчүлүк элдердин бардыгы монтип чоң жолго чыгып үйрөнүп калыптыр. Бирок чындыгында эле аялдамада турганда бул жактан кайсыл маршрут келатканы көрүнбөйт экен. Анткени мондай көрнак жарнактардын бардыгы тосуп калат экен. Ошондуктан бүгүн биз остановкага коюлган таксилердин бүт баарын алдырганга аракет жасайбыз. Жана жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери Кудай буйрса мына жардамга келишти. Азыр биз байкап көрөлү. Эгерде бардыгы жол эрежесин сактаганда шаарыбызда канчалык деңгээлде пробка жоюлмак? Баарыбыз биргеликте байкап көрөлү. Саламатсызбы? Сиздер эмне үчүн бул убакка чейин остановкага кирип адам албайт элеңиздер дейм да? Жок, эми таксилер турбаса кана кылып алабыз? Бул жерде таксилер ошо. Негизи кирчү элеңиздер бул жака? Остановка бош болсо киребиз да. Бош эмес да. İçkeri girip alыңыздарчы. Аркы ичкерге кирсеңиздер, маршруткалар башка автоунааларга тоскоол жаратпастан келет могулдар, ичиге алыңыздар токтойт. Ой, эже. Ичкери кирип алыңыздар келиңиздер, а? Көрдүңүзбү, сиз жерде токтосоңуз, маршрутка ар жака токтоп атат эми. Ичкери кирип алыңыздар. Бул жака чыгып алыңыздар, маршруттар өздөрү ичкери кирет, а? Өйдө чыгып алыңыздар. Остановкадан жолго чыкпаңыздар, а? Остановкабыз өзү кеңири экен го. Негизинен бул жерде аялдамада туруп деле маршрутканы күтсөк болот. Бирок тилекке каршы мондай көрнөк жарнактардын бүт бардыгы кайсыл маршрутка келатканын тосуп калат экен. Анан бүт бардыгы монтип жолдун боюна токтошот экен дагы, жөө жүргүнчүлөрдүн бардыгы жолго чыгып кетишет экен, чоң жолго. Байке кандайсыз? Младший инспектор айтыңыздар, кандайсыз? Эмне үчүн ичкери токтойсуз? Алдым, машина туруп калды да. Иә. Алдым да, машина жок болчу го байке. Сиз деген ичкери остановкага ичкерие кирипчи, ичкерирээк кирип токтосоңуз анан элдер да ошого көнөт да. Сиздер келип эле бош турмушка токтосоңуздар, элдер сиздерге сразу чыгып атат.
Жанагында. Аны артыңыздарда дагы пробка болбойт да, сиз башка байттарды дагы эске алып коюшуңуз керек да. Алдыга токтоп, мындан кийин ичкериге токтоп жүрүңүз, хорошо? Ак жол айдаңыз. Кирет өз ичкериге кирип токтойт. Оозака чыгып алсаң анан камек берип коесуң. Күлөт аттан сиздик адам. Клоун келип атышсыз. Кандай эсмеке? Чыгаш инспектор айтмады, саламатсызбы? Сиз деген адам алганда, аялдама келгенде, аялдама ичкерирээк кирип токтой турганга ыңгайлаштырылган да. Бул остановкачы. Сиз деген келип эле жолдун чекесине сразу эле токтоп атасыз да. Ичкерирээк кирип ичине жакыныраак токтосоңуз башка автомобильдерге тоскоол жаратпайт да мындан кийин, да. Эрежени сактап коесуз, айдаңыз. Мындан кийин ошо ичкерирээк токтоңуздар, ак жол, айдаңыз. Ар бир айдоочуга эртең менен кечинде күн сайын эскертилип турат. Ар бир остановкага келгенде эскертет, диспетчерский пункттарда өздөрүнүн диспетчерлери бар, ошолор да эскертип турат. ОСОнун жетекчилери да эскертет. Азыр мисалы мына бул жерде артыңызда көрүп тургандай эле пробка көбүнчө ушул жерде пробка болуп калат. Ошого ким күнөөлүү деп ойлойсуз? Жөө жүргүнчүлөрмү же ошол жөө жүргүнчүлөрдү ташыган киши автобустар? Эми кээде жөө жүргүнчүлөрдө деле бар айыпчы. Эми бардыгыбыз деле бар, негизичи. Анан кээ бир биздин маршруттар кээ бирде жаңыдан ишке чыккандар түшүнбөй калышы мүмкүн, эмеге токтоп. Остановка жок жерге токтоп. Биз аны уже жолго салып, азыр бардык остановкалардан токтоп аялдамаларда жүргүнчүлөр ташып, түшүрүп чыгарып атат.